в Иссыкульской области 575, в Волжской области 1052 пациента, в Баткенской области 162 пациента, в Джалабадской области 585 пациентов, в Таласской области 355 пациентов и в Нарынской области 282 пациента. К большому сожалению, за сутки в стационарах республики и среди пациентов, находящихся на стационарном лечении, зарегистрировано 42 случая смерти от COVID-19, в том числе лабораторно подтвержденных 9 и клинико-эпидемиологически подтвержденных 33 летальных случая. Из них в городе Бишкек 9, в городе Ош 2, в Чуйской области 3, в Иссыкульской области 7, в Волжской области 7, в Баткенской области 1, в Джалабадской области 5, в Таласской области 4 и в Нарынской области 4 случая. Всего из стационаров страны количество выздоровевших составило на сегодняшний день 8391 пациент. За последние сутки из стационаров республики с выздоровлением выписано 1667 пациентов. Это в городе Бишкек 654, в Чуйской области 376, в Волжской области 207, в Нарынской области 76, в Иссыкульской области 138, в Джалабадской области 100, в Таласской области 66, в Баткенской области 50 пациентов. Из числа выписанных с выздоровлением пациентов на лечении находились и вылечились с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 739 пациентов за сутки, и с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом выздоровело и было выписано 928 пациентов. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. 21 июль 2020 жылга карата COVID-19 илдети боюнча статистикалык маалымат. 21 маалымат бүгүнкү күндө мындай болуп калыптанды. Аны менен мен сиздерди тааныштырып кетейин. Лабораториялык жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин жаңы учурлардын саны 1108 учурду түздү. Анын ичинен Бишкек шаарында 323 учур, Чүй областында 122 учур, Ысык-Көл областында 154 учур, Ош областында 217 учур, Баткен областында 61 учур, Жалал-Абад областында 107 учур, Талас областында 70 жана Нарын областында 54 учур катталды. Бардык 1108 катталган учурлардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 336-ны түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин учуру 772 учурду түздү. Медицина кызматкерлеринин арасынан бир сутка ичинде лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны жаңы 47 учурду түздү. Бүгүнкү күндө республиканын стационарларында лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен дарыланып жаткан пациенттердин саны 12563-тү түздү. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардан дарыланып жаткан пациенттердин саны 6238, ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган пациенттердин саны 6325-тү түздү. Бишкек шаарында 2840 пациент, Чүй областында 474 пациент, Ысык-Көл областында 575, Ош областында 1052, Баткен областында 162, Жалал-Абад областында 585, ал эми Талас областында 355 жана Нарын областарында 252 бейтап дарыланып жатат. Бардык жүргүзүлгөн дарылоо окумаларына карабастан тилекке каршы стационарларда бир сутка ичинде 42
бейтаптардын 42 өлүм учуру катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдетинен каза тапкандардын саны 9 жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу менен каза тапкандардын саны 33-тү түздү. Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 2, Чуй облусунда 3, Ысык Көл облусунда 7, Ош облусунда 7, Баткен облусунда 1, Жалал Абад облусунда 5, Талас облусунда 4 жана Нарын облусунда 4 учур катталды. Республика боюнча стационарлардын ичинен акыркы суткада айыгып дарыланып чыккан бейтаптардын саны, лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган диагноз менен дарыланып чыккан бейтаптардын саны 1667-ни түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 654 бейтап дарыланып чыкты, Чуй облусунда 376 бейтап дарыланып чыкты, Ош облусунда 207 бейтап дарыланып чыкты, Нарын облусунда канааттандырарлык абалында 76 бейтап дарыланып чыкты, Ысык Көл облусунда канааттандырарлык абалында 138 бейтап дарыланып чыкты, Жалал Абад облусунда 100 бейтап канааттандырарлык абалында дарыланып чыкты, Талас облусунда 66 бейтап дарыланып чыкты, Баткен облусунда 50 бейтап дарыланып чыкты. Дарыланып чыккандардын бейтаптардын бардыгынын саны республика боюнча 8391 адамды түздү. Жалпысынан республика боюнча дагы бир жолу белгилеп кетейин, 1667 бейтап дарыланып чыкты. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдетинен дарыланып чыккандардын саны 739, ал эми клиникалык эпидемиологиялык COVID-19 диагнозу менен дарыланып чыккандардын саны 928 адамды түздү. Жалпысынан 21 июль 2020 жылы COVID-19 илдетинен катталган учурлары 28251 учурду түздү. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдетинин саны 14662 учурду түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 учурларынын саны 13589 түздү. Бул акыркы статистикалык маалымат COVID-19 илдети боюнча. Рахмат, Айнура Бектургановна. Бир тактоочу суроо. Коронавирус жуккан жана андан каза болгон медициналык кызматкерлерге компенсация төлөнөрү айтылды эле. Бүгүнкү күнгө чейин канча кишиге канча сом төлөнүп берилди же төлөнүп баштадыбы? Ооба, албетте. Бул маселе каралган, айтылган. Бул төлөмдөр боюнча атайын өкмөттүн токтому чыккан. Бүгүнкү күндө 40 медициналык кызматкерге ошол 200 000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөмдөр төлөнүү боюнча каралып жатат. Бүгүн Саламаттык сактоо министрлигинде комиссия болот. Бул 40 медициналык кызматкерлер эң биринчи ошол бардык COVID-19 илдетинен жабыркаган медициналык кызматкерлердин ичинен 40 медициналык кызматкерлердин списоктары бардык областтардан берилген. Бирок тилекке каршы атайын ошол илдетти тастыктап анан төлөп берүү үчүн эпидемиологиялык тастыктоочу документ, андан сырткары атайын акт, бир нече документтер керек болчу. Ошол эпидемиологиялык корутундулары даярдалбай, ар бир медициналык кызматкерге өзүнчө даярдалып бериш керек экен. Областтар болсо бардыгын таблицага салып, таблица менен даярдап беришкен. Ошондуктан кайра тапшырма берилген, ар бир медициналык кызматкер боюнча өзүнчө даярдап берүү боюнча бүгүн комиссия болуп, ошол 40 медициналык кызматкерлердики каралып чыгып, анан төлөнүп баштайт. Рахмат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен Республикалык штабтын пресс борборундагы брифингде жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы учурдагы эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо башкармалыгынын саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берди. Брифингде ТВЗОдон ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, НТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.